Саламатсыздар урматтуу подкаст уктуруусунун угармандары, сиздер менен бүгүн жолугуп турганыбызга кубанычтабыз. Кыргызстандагы дин изилдөө борбору жана Search for Common Ground эл аралык уюмунун каржылоосунда, ошондой эле дин тутуу эркиндигинин укуктары боюнча потенциалды жогорулатуу деген аталыштагы долбоордун алкагында бүгүн маек курмакчыбыз. Ал үчүн биз дин тутуу адистиги боюнча философиянын доктору, Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Ажиматов Зайлабидин Касымович агайды студияга чакырганбыз. Агай, кош келипсиз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Агай, алгач эле сизге берилүүчү суроо Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги боюнча сиздин ой пикириңиз кандай? Негизи биздин Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында дин тутуу эркиндиги ачык айкын көрсөтүлгөн. Негизи биздин баш мыйзам, биздин мамлекеттик система бул демократиялык негизде болгондуктан, жалпы эл аралык нормадагы демократиянын принциптерине ылайык дин тутуу эркиндиги биздин баш мыйзамда ачык айкын камтылган. Бирок эми дүйнөлүк жалпы тажрыйбаны эске ала турган болсок, дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдүн, же болбосо ошо бизге окшогон светтик мамлекеттердин мындай бир дин тутуу туурасындагы мыйзамдары дүйнө жүзүндө бардыгы окшош эмес да. Ошол жагынан эске алып коюшубуз керек. Керек болсо ошол Европа өлкөлөрү болсун, андан башка мына Азия өлкөлөрүндө болсун, мусулман өлкөлөрүндөгү светтик мамлекеттер деле мындай бирдиктүү системада эмес да. Бирок негизги жалпы принциптер боюнча мындай дин тутуу эркиндиги ошол демократиялык негизде бардыгы окшош. Эми негизги баягы айырмачылыктар деген себеби, мисалы бизде светтик мамлекетпиз, бирок бизге окшогон дагы башка светтик мамлекеттердин мындай бир мыйзамдары толук бири-бирине шакеш келбейт да. Ошол эле Европада, Германияда, Грецияда, Түркияда дагы алар деле светтик мамлекет эсептелет, бирок алардын дин боюнча мыйзамдары мындай өздөрүнүн ошол өлкөнүн ички мындай бир өзгөчөлүктөрүнө жараша атайын мындай түзүлгөн да. Биздин Кыргызстанда дагы эми бул биздин Кыргызстандагы негизги мындай өзгөчөлүккө жараша ошондой светтик негиздеги мамлекет болуп түптүргөн. Эми мындай жалпы дин тутуу эркиндиги жөнүндө айта турган болсок, эми дин тутуу эркиндиги бизде мындай кеңири ачык айкын көрсөтүлгөн. Каалаган адам каалаган динине мындай ишенгенге, ошол диндин ибадаттарын, ошол жөрөлгөлөрүн аткарууга толук биздин баш мыйзам уруксат берет. Ошол эле учурда мисалы кайсы бир адам мен эч кандай дин тутунбайм десе, ага дагы баш мыйзам уруксат берет да. Ошондуктан биздеги дин тутуу эркиндиги негизден мындай ачык айкын демократиялык негизде каралган деп айтсак болот. Баягы улгайгандан кийин, коом менен өз ара пикирлеш болгондон кийин, көп учурда биз башка диндин өкүлдөрү менен дагы, башка ишенимдеги адамдар менен дагы мамилелеш, пикирлеш болобуз да. Сиздин практикаңызда ушундай бир диний укуктары бузулган жагдайларга бир күбө болгонсузбу? Эми негизи мындай биздеги бардык нерсе идеалдуу деп айтыш кыйын албетте. Себеп дегенде биз эми өз алдынча мамлекет болуп, жаңыдан калыптанып келаткан мамлекеттердин катарына киребиз. Бизде мыйзамдардан акырындык менен мындай толукталып мындай келатат. Ошондуктан биздеги мындай бул жаатта мындай кемчиликтер жок, мындай укук бузуулар болгон эмес деп айтсам, балким мындай туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мындай биз көбүнчө ушул кээ бир учурларда ошондой фактылар жөнүндө дагы угуп жүрөбүз. Эми негизинен баягы укуктук мамлекет болгонубуздан кийин, эгерде ар бир жаран өзүнүн укугун жакшы билип, кайсы бир учурда эгерде мындай укук бузуулар болгон болсо, өзүнүн укугун талап кылганга толук мүмкүнчүлүк бар да. Биздин мамлекет диний өлкө эмес, биз светтик мамлекетпиз, бирок динге карата дин кызматы мамлекеттин ишине киргишпейт. Мамлекет өз учурунда диний кызматка көп аралашпайт, бирок көзөмөл жүргүзөт деген жери бар да. Ошол негизде ушул эреже канчалык деңгээлде сакталып атат? Баягы аша чапкандык болуп кетпей атабы? Сиздин өзүңүздүн бир жөнөкөй жаран катары пикириңиз? Негизи бизде сиз айткандай мамлекетке дин уюмдар мамлекеттик саясатка аралашпайт. Бизде бул баш мыйзамда ачык көрсөтүлгөн. Дин эгерде кайсы бир учурда диний уюмдар мамлекеттик мыйзамга карама каршы иш жасаган болсо, ал мындай өз учурунда мындай мыйзам чегинде жооп берет.
жооп берип дагы келатат. Ал эми мамлекеттин ошо диний уюмдарга мындай бир мыйзамдан тышкары аралашуусу жөнүндө мен мындай айта албайм, бирок мамлекет ошол мыйзам чегинде, анан ошол жалпы мамлекеттин бүтүндүгү, биримдиги, элдин тынчтыгы, келечеги негиз алып, ошол кандайдыр бир коркунуч жарата турган, мындай бир зыян алып келе турган жагдайлар болсо, мамлекет ошолорго аралашат жана аны көзөмөлдөйт. Мисалы, буга бир мисал катары, мына бизде дин комиссиясы азыр ошонун үстүндө иштеп атат. Биздин улуттук коргоо кеңеши тарабынан 2014-жылы биринчи жолу Кыргызстан тарыхында атайын мамлекеттик дин саясаты боюнча концепция иштеп чыкты. Ал биринчи этабы ошол 2020-жылга чейин созулуп, биринчи этабы жыйынтыкталып, азыр экинчи этабы 2020-жылдан 2026-жылга чейин болуш керек. Экинчи этап азыр күндө концепция иштеп атат. Бул дагы ошол мамлекеттин Кыргызстандагы жалпы элдердин ошол кызыкчылыгын эске алып, жалпы элдин ынтымагы, биримдиги, мамлекеттин бүтүндүгү негиз алып түзүлгөн бир нерсе деп айтсак болот да. Бул нерсени баягы динге аралашуу деп түшүнбөш керек. Бул тескерисинче ошол өлкөнүн келечеги, же болбосо ушул Кыргызстандагы жашаган элдердин ынтымактыгы, алардын ошол биримдиги, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн мындай бир жасалган иш-чара катары гана баалаш керек. Агай, сиз өзүңүз дин тааны адистиги боюнча философиянын докторусуз, ошондой эле Ош мамлекеттик университетинде теология факультетинин деканы болуп бүгүнкү күндө иштеп атасыз да. Ушундан келип чыгып, Кыргызстандагы мектептерде мисалы диндердин өнүгүү тарыхын окутуу боюнча сөздөр айтылып, бүгүнкү күндө бул ишке ашырылып атат да. Ошол иштин максаты жана маанилүүлүгү боюнча токтолуп кетсеңиз, бул бизге канчалык деңгээлде пайда алып келет? Же болсо тескерисинче баягы адамдар арасында көп пикирлер жүрбөдүбү? Эми балдарыбыз жалаң эле дин боюнча окуп калат экен да. Бул диндердин өнүгүү тарыхы, ошо бизге чейинки диндер кандай өнүккөн да? Ушундай болуп түшүнүшү керек беле? Анан адамдарга кандай түшүндүрүүлөр алып барылды? Анан бул мектептерде сабактар берилип атат да, мисалы үчүнчү. Ошону баягы дастыккан, сизге окшогон адистер берип атабы сабактарды, же жөнөкөй эле мугалимдер сабак берип калдыбы? Ар бир иштин баягы жыйынтыгы сөзсүз болуш керек да. Ушул боюнча токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Негизинен бул былтыркы жылы диндердин өнүгүү тарыхы сабагы орто мектептерде жалпы Кыргызстанда 9-класстарга гана кирди да. Быйылкы мына Кудай буйрса 2023-жылы сентябрдан баштап 7-8 класстарга дагы кошумча кирет. Эми бул сабактын ошол киргендиги боюнча мындай коомдо ар түрдүү кайчы пикирлер, карама каршы пикирлер болду да. Ата-энелер арасында. Ата-энелер болсун, дагы башка уюмдар тарабынан болсун, ар түрдүү пикирлер айтылды. Негизинен көпчүлүк ошол менин көз карашым боюнча негизинен бул предмет боюнча мындай айткандардын басымдуу бөлүгү бул предмет жөнүндө эч кандай түшүнүгү жок. Буну мындай билип билбей, изилдебей, иликтебей эле өзүнүн гана мындай бир мындай жетишсиз түшүнүгү, билим маалыматы боюнча гана өздөрүнүн мындай бир пикирлерин айтып атты да. Ошондуктан бул мен айтар элем да, бул диндердин өнүгүү тарыхы деген сабак бул бир эле биздин Кыргызстанда мындай жаңылык эмес да. Бул биз дүйнөлүк практиканы, дүйнөлүк тажрыйбаны да сөзсүз түрдө карашыбыз керек. Ошол эле Европа өлкөлөрүн карашыбыз керек, башка когушчулаш мамлекеттерди карашыбыз керек. Бизге окшогон башка мусулман өлкөлөрүн карашыбыз керек. Негизинен карап көргөнүбүздө мындай ошол диндерге байланыштуу предметтер мындай көп эле өлкөлөрдө окутулуп келатат да. Эмне үчүн? Себеп дегенде бул коомдо чоң мындай муктаждык, зарылдык болгондугу үчүн, буну жөн эле мындай бир саясат үчүн, же болбосо жөн эле бир башка бир максат үчүн кирген жок да. Бул предметтин кириши бул сөзсүз түрдө биздин жарандар үчүн мындай бир керектүү предмет да. Эми бул предметтен эмнени окушат, эмнени үйрөнүшөт? Бул предметтен ар бир ошол окуучу ошол диндердин биринчи орунда диндердин тарыхын, алардын пайда болушун, алардын өнүгүшүн, алардын жайылган жерлерин, жайылышын, жана ошондой эле алардын ишенимдерин, алардын ошол ибадаттарын,
жана ошондой эле жалпы баалуулуктарын илимий көз карашта үйрөнүшөт. Илимий негизде. Илимий дегенде бул жерде кайсы бир динге ыктап, кайсы бир динге басым жасап окутулбайт. Бул жерде объективдүү калыс гана окутулат. Бул жерде билим гана берилет. Бул жерде кайсы бир динге дават, кайсы бир динге таалим тарбия берилбейт. Бул жерде биринчи орунда билим берилет. Бул жерде биринчи орунда балага мындай бир кеңири маалымат берилет. Баланын кургозорун өстүрөт. Ошондо мындай себеп дегенде бул дин азыр биздин коомчулукта аябай актуалдуу болуп баратпайбы? Мисалы кайсы бир кесип нээси болбосун, ал коомдо сөзсүз түрдө ал динден бөлөк жашай албайт. Ал ошол коомдо өзү үчүн, же болбосо жалпы коомчулук үчүн адамдар ошол дин жөнүндө мындай өздөрүнүн оюн, же болбосо дин боюнча мындай жакын мамиле кылууда сөзсүз түрдө билим шарт болуп эсептелет да. Эгерде билим жетиштүү деңгээлде болбосо, ошол диндер жөнүндө билим туура эмес боло турган болсо, анда туура эмес жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан бул предметти мен кечиресиз, азыр жыйынтыктап коеюн. Бул предметтин киргени аябай туура болду, бирок кемчиликтер көп албетте. Бул кемчиликтердин болушу нормалдуу эле нерсе. Бир ишти баштагандан кийин ал акырындык менен баягы көч бара түзүлөт дегендей, акырындык менен түзүлөт да. Ошондуктан азыркы күндө жаңыдан мектептерге кирди, биринчи жылы окутулуп атат азыркы күндө, анан ошол кемчиликтер такталып турган кийинки жылдары дагы оңдолот да. Анан дагы жана сиз берген суроодо, эми буну ким окутуп атат? Ошого дагы жооп берип коеюн. Бул предметти ошол азыркы күндө ошол теологдор жана ошондой эле тарыхчылар окутуп атат. Биринчи ошол негизинен билим берүү министрлигинин жарлыгы боюнча ошол токтомунда теологдор окутуш керек деп айтылган, бирок кийин тарыхчылар окутуш керек дегендей пикирлер болуп, кичине нары бери сөздөр болду да. Жана азыркы күндө бир аз кээ бир жерлерде талаш болуп атат. Тарыхчылар биз окутабыз десе, теологдор бул биз окутабыз дегендей. Негизи бул предметти мындай окута турган адистик бул теологдор болуп эсептелет да. Себеби теология факультеттеринин негизги окуу планы мына ушул предметти окутканга жетиштүү деп айта алам да. Жалпы диндер боюнча кеңири кредит саат бөлүнгөн. Андан сырткары ошол диндердин философиясы, диндердин психологиясы, дин социологиясы, дин педагогикасы деген дагы предметтер ошол теология факультеттеринде окутулат. Ошондуктан баягы мектепте бул предмет мындай окуучуларга мындай туура жетиш үчүн ошол предметти сабакты окуткан мугалим дагы адискөй болуш керек да. Ал эми тарыхчыларды мен жаман деп айта албайм, бирок тарыхчылардын окуу планында диндер жөнүндө сабак тандоо сабагы катары гана кээ бир учурда кирип калган да. Кээ бир семестрлерде тандалбай калгандыгы үчүн окуу такыр диндер жөнүндө окубаган дагы тарыхчылар бар да. Тандоо сабак алган үчүн кээ бир семестрде тандалып калса окулат, тандалбаса окутулбайт. Тандалган чакта деле ал мындай аябай көлөмү аз. Ал мисалы бир семестрде 2 саат диндер жөнүндө мындай жетиштүү билим ала албайт да. Базалык деңгээлде үстүртөн гана билим алат, ал эми аны ошол мектепте окута турган деңгээлде жетиштүү болбойт да. Буну биз мына тарыхчыларга ушул боюнча семинар өткөндө алар өздөрү дагы тасташты. Себеп дегенде алар укпаган, көрбөгөн, окубаган дагы көп маалыматтар бар да. Баягы мамлекет тарабынан дагы баягы ар кандай диний экстремисттик, ар кандай радикалдык көз караштагы коомчулукта көп болуп атпайбы? Ушулардын алдын алуу максатында дагы киргизилген жокпу деген суроо туулат да. Албетте бул жерде ошол мисалы биздин коомчулукта мындай түрдүү агымдар, түрдүү жамааттар аябай көбөйүп кетпедиби? Башка дин өкүлдөрүнүн, башка диндер болсун мисалы. Негизинен бул жерде ар бир адам кайсы бир динге ишенерден мурун ошол ар бир адам өзү түшүнүп, билип, анан ишенсе дагы да жакшы болот да. Туурабы? Билбей бул жерде негизги көйгөй, негизги проблема ошол нерсени ар бир адам түшүнбөстөн, билбестен туруп ээрчип кетиши болуп атат да. Ошондуктан баягы радикалдык, экстремисттик маанайдагы кээ бир топторду ээрчип кетпегенге дагы бул предметтин мындай бир салымы чоң болот деп айта алам. Агай, өзүңүз билесиз, биздин өлкөдө мамлекеттик эмес уюмдар көптөгөн баягы долбоорлорду ишке ашырып келишет да. Мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик мааниге ээ болгон, анан жеке баягы ар кандай
алыс аймактарга тиешелүү болгон долбоорлорду ишке ашырып келишет. Эми ушул багытта дагы, мисалы үчүн Кыргызстанда дин тутуу эркиндигине болгон укукту ишке ашырууда жана камсыздоодо бейөкмөт уюмдардын ролу канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Жакшы. Негизи бизде баягы экономикалык жактан, финансылык жактан мындай тартыштык бизде бар да, актуалдуу. Буну жашырыштын кереги жок. Ошондуктан мамлекеттик деңгээлде көп нерсе жетиштүү жасалбай келет да. Акчанын финансылык маселенин жетишсиздигинен. Ошондуктан мына бейөкмөт уюмдардын ушул жаатта мындай жардамы аябай чоң да. Мамлекет мүмкүнчүлүгү болбогон, мамлекет жасай албаган, мамлекеттин колу жетпеген жерге ошол бейөкмөт уюмдары кол кабыш кылып мындай жардам берип келатат да. Ошондуктан мындай бейөкмөт уюмдардын бул жааттагы орду аябай чоң. Мамлекеттик конфессиялык мамилелерди чыңдоодо алып барылып жаткан иштер боюнча дагы токтолуп кетсеңиз. Негизи бул жаатта мамлекеттик деңгээлде жакшы иштер жүрүп атат. Ошол биздеги жанагы салттууду эсептелген, анан бизде атайын дин комиссиясы тарабынан катталган башка диндер дагы бар да. Ошол башка диндер ортосундагы ошол карым-катнаш мамиле боюнча мамлекеттик деңгээлде дин комиссиясы аябай актуалдуу иштер жүргүзүп келатат. Буга бир мисал катары азыр бүгүн дагы түшкө чейин мен ошол мамлекеттик дин комиссиясы тарабынан ошол түштүк региондо конфессиялар ортосундагы карым-катнаш деген темада семинарга катышып келдим азыр. Бул дагы ошол башка диндер менен ошол бир өлкөдөгү жашаган башка дин өкүлдөрүнүн ортосундагы мамилени чыңдоо, ошол келечекте боло турган мындай бир терс көрүнүштөргө жол бербөө максатында мына ушундай иштер алгылыктуу келе жатат. Ошондуктан мен конфессиялар ортосунда буга чейин мындай карама-каршылык өтө мындай чоң болгондугун мен көргөн жокмун. Кудай буйрса мындан кийин дагы бул нерселер болбойт деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Кыргызстанда 2200дөн ашык диний уюмдар бар. Алардын коомчулукта толеранттуулукту жайылтууда жана баарына бирдей тең укуктуу мамиледе болууда кошкон салымы жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Жакшы. Негизи эми бизде мындай азыркы күндө эми биздин Кыргызстанда билесиз 90%га жакын мусулмандар жашайт. Көпчүлүк уюмдар бул мусулмандарга тиешелүү, ислам динине тиешелүү, бирок ошол эле учурда христиан дини жана башка диний уюмдар дагы бар. Негизи бизде бул жаатта мындай түшүнүк жакшы эле калыптанып калды да. Мисалы ар бир дин өкүлү мисалы башка диндерге сый-урмат менен мамиле кылуу бул мыйзам жагынан дагы ошол эле учурда мисалы ар бир диндин өзүнүн баалуулуктарында дагы бул нерсе камтылган да. Ошондуктан мындай диний уюмдар бул жаатта мындай бири-бирине менен жакшы эле мамиле кылып келе жатат да. Мына өзгөчө бизде эми Кыргызстанда мусулмандар көп болгондуктан мисалы өзгөчө мечиттерде мисалы башка диндерге карата мындай бир терс жолсом адамдарды аларга каршы бир үгүттөгөн учурларды мен байкаган жокмун. Ошондуктан бизде баягы диний уюмдардын катталган диний уюмдардын мамлекеттик дин комиссиясы тарабынан катталган расмий түрдө мына ошол уюмдардын ортосундагы толеранттуулук жаатындагы мындай бир иш-чаралары, мамилеси мындай жакшы деп айтсак болот. Агай, бүгүнкү маек үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин подкаст угармандарына өзүңүздүн пикирлериңиз болсо токтолуп кетсеңиз. Эми негизинен биздин Кыргызстан мамлекети негизи мындай жаңы түптөлгөн мамлекет болгондуктан башка тармактардагы мындай бир кемчиликтер деле ошол дин тутуу жагынан, дин боюнча ошол мамлекеттик саясат жагынан деле мындай кемчиликтердин болушу бул мындай нормалдуу деп билсек болот. Негизгиси ошол мындай тынымсыз ошонун үстүндө иштеп проблемаларды, көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун биз карашыбыз керек. Мамлекеттик деңгээлде бул нерселер мындай пландаштырылыш керек. Бул жаатта мындай мамлекеттик деңгээлде мындай иш болуп келе жатат. Буга мен жана жогоруда айткандай концепциянын дин боюнча, мамлекеттик дин саясаты боюнча концепциянын экинчи этабынын иштелип чыгышы бул дагы ошол
ошол дин жаатындагы бир өнүгүүнүн, алдыга жылуунун бир белгиси катары айтсак болот. Ошондуктан мен Кыргызстандын келечеги Кудай буйрса жакшы болот деп мындай позитивдүү өзүмдүн оюмду айта алам. Сизге дагы алдыдагы жумуштарыңызда, жоопкерчиликтүү жумуштарыңызда ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу подкаст угармандары, ошону менен бүгүнкү подкаст берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эскертип өтсөк, бүгүнкү подкаст уктуруубуздун демөөрчүсү Search for Common Ground эл аралык уюму, ошондой эле дин изилдөө борбору жана дин тутуу эркиндигин укуктары боюнча потенциалды жогорулатуу деген аталыштагы долбоордун алкагында ишке ашырылып жатат. Подкаст уктурууда бүгүн сиздер менен Атыбек Арипов болдум. Кайрадан жолугушканча сак саламатта калыңыздар.